Суперинфо гезитинин 891 мектепте сабалган 1-класстын окуучусу тууралуу макала жарык көрдү. Ага ылайык 15 ноябрь күнү Жалал Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Туркен айылында 1-класстын окуучусу катуу сабалып ооруканага түшкөн. Жабырлануучунун ата-энеси баланы мектепте жогорку класстын окуучусу сабаган десе, мектеп директору муну четке кагууда. Баламды таяк менен сабаптыр, дейт жабырлануучу Ынтымак Меймановдун атасы Коммунистбек Авазжанов. Ал баласы мектептен чыгып баратканда 8-класстын окуучусу чакырып алып спорт залга алып кирип сабаганын айтат. Авазжанов баланын абалы оор болгондуктан Бишкектеги эне жана баланы коргоо борборуна алып келген. Ал жерде 10 күндөй дарыланган, бирок толук кандуу айык элек. Дары-дармектерин өзүм алып берип жатам. Азыр Бишкекте эжемдин үйүндө жатат. Тергөө иштери башталып, ошону менен алек болуп жүрөм, дейт сабалган баланын атасы. Эне жана баланы коргоо борборунун нейрохирургия бөлүмүнүн башчысы Бакыт Карачев бала денесинин баары көк ала, терисинин асты канталап кеткен абалда келгенин билдирген. Мээ чайкалуу менен кол жана буттун тери астындагы жумшак булчуңдардын көп стадиялуу жаракаттанышы деген диагноз коюлду. Балага мындан ары психолог, невропатологдун жардамы керек. Анын денеси башынан бутуна чейин көк ала, дейт дарыгер. Ал эми бала окуган Ашыралиев атындагы орто мектептин директору Элнура Мусабаева окуя мектеп коросунда болгон эмес деп маалымат берсе, Жалал Абад облусунун басма сөз кызматы баланын мектепте сабалгандыгы аныкталды, деди. Жалал Абад ОИБинин басма сөз кызматы баланы уруп сабоо фактысы мектеп коросунда болгонун тастыктап, иш сотко чейинки өндүрүшкө алынганын айтат. Бул иш Токтогул райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине уруп сабоо беренесинин негизинде катталган. Учурда тергөө иштери улантылууда. Эскерте кетсек, бир жума мурун Жалал Абаддын Аксы районунда окуучу кыздар арасында уруш орун алып, мектеп директору иштен алынган. Ошондой болсо да тилекке каршы мектептердеги коркутуп акча жыйноо, жогорку класстын окуучулары кичүү класстын балдарын коркутуусу тыйылбай келет. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.